жылдын 29 апрелинде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 23-565 аскер бөлүгүнүн базасында 52-806 жана 52-870 аскер бөлүктөрүнүн жана ошондой эле түштүк батыш оперативдик командачылыгынын жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүктөрүнүн аскер кызматчылары аэродромдун чектелген аянтына парашют менен секиришти. Сиздер көрүп тургандар бул көрүп тургандай парашютный система С-10 Америка Кошмо Штаттарынан чыккан. Баштан баштап айтып кетип турган болсом, бул карабин, подвесная система, запасной парашют, старопорез, бычак болот. Жанагы эки жиптер бири-бирине байланып калганда, эси чыкпай турган болсо, бирден жиптерди кескенге атайын ушундай старопорезтерди берилет. Анасына келе турган болсок, сумкасы, парашют салган. И основной парашют. Секирүү үчүн обязательно башын сактаганга удар болбош үчүн каскасы болуш керек. Башында бүтү тизелер жерге катуу тийбеш үчүн тизесинде наколенник болуш керек. Ар бир аскер кызматкери ушундай атайын дайындалган багыттагы бригадаларга, батальондорго түшкөндө ар бир аскер кызматкери секирүүгө тийиш. Бизде тоодо болобу, сууда болобу, кышта болобу, каяк жака бизди секиртпесин, ошол жактан секирип, коюлган тапшырмаларыбызды аткаганга биз ар дайым даяр болушубуз керек, ар дайым. Башынан баштап, рядовой солдаттан баштап катарда уже кирген эң акыркы атайын багытта бригадада полковникке чейинки аскер кызматкерлер баардыгы секиришет. Аба десанттык бөлүгүлөрдүн ар бири аткарышат. Мен Үстөн улук лейтенант Айтназаров Азамат Иванович, 52-870 аскер бөлүмүнүн командиринин укуктук иштери боюнча жарымчысы. Негизи биз Көкчаңак шаарынан 52-806 аскер бөлүгүнө Токмак шаарына келген болчук бир жума мурун. Негизи аба десанттык даярдыкты 3 жумадан бери көрүп келатабыз. Практически даярдыкты 52-870 аскер бөлүгүнөн ушул жуманын башынан көрүп баштадык. 52-806 аскер бөлүгүнөн практически жана тренажерлордон упражнениялар болду. Аба десант даярдоо боюнча 52-870 аскер бөлүгүндө даярдык көрүп жатканда биз негизи практически упражнение сырткарыда экзамендер тапшырдык. Ал жерде полностью суроолор болот. Аба десант даярдык боюнча ал жерден жыйынтыгынын негизинде ошол жерден полностью допуск берилет ар бир аскер кызматкерине. Андан сырткары биз 52-806 аскер бөлүгүндө практически даярдык болду. Нештатный ситуациялар боюнча айтып берди. Ал ситуация если болуп калса кандай иш аракеттерин аткарыш керегибиз ошол жеринде полностью инструктаж өтүп даярдыкты ошол жерден көрдүк. Бул секирген негизи биринчи секирүүм парашюттан. Себебин айтып кетсем, корку болду. Секирип атканда корку болот. Адреналин болот. Вертолетке уже кирип жанына келип кирип атканда эле уже кичине адреналин көтөрүлөт. Секирип атканда уже ал жерде чувство башка. Секиргенде башкача. Бирок парашют секиргенден парашют ачылгандан кийин бул сезим уже совсем башкача. Сүйүнөсүң аябай ачылгандан кийин. Анан уже жерден өзүң уже акырын ориентация алып баштайсың, чтобы именно площадкага түшүш үчүн. Негизи биз эки парашютна секиребиз. Бул С-10 жана Т-10. С-10 бул управляемый парашют, Т-10 ал уже не управляемый. Негизи мен секирген парашют бул С-10 управляемый. Бул парашют негизи андай болот. Даярдыкты андай көрөбүз. Бул камеранын ичине купол кирет өзү. Азыр жерде полностью секиргенден кийин салынган болчу негизи. Вот бuyakta азыр ачып көрсөтүп берем. Бул өз запасный парашют. Прямо атайын стропалар кесиш үчүн бычак салынат ушундай.
Для этого ты прям сильно должен именно группироваться вот так. Вот так. Понимаешь? То есть ты вот так, вот в таком положении. При приземлении, если на кувырок уходишь, автомат надо указать полетного времени. Да, автоматтарын жиптерин может Программу, линейку составить, что какие. Да? Надо видите, отсюда время рассчитывать. Sol çıkartıp biraz. Мен сержант Нурмухаммедов Нурсултанбек. Ошол бүгүн мына 29-апрелде бүгүн боло турчу прыжокко келдик. Токмок шаарынан келип Скорпион аскер бөлүгүнөн келдик. Секирген табыз бүгүн буюрса биринчи жолу секиришим. Толкундан турам азыр. Ошол буга чейинки даярдыктар боюнча Токмок шаарында эле өзүбүздүн аскер бөлүктө Скорпиондо бир ай даярдандык. Бир ай болду даярданып келатканыбызга. Буга чейинки ошол парашюттан секирүү, предпрыжковый эмелер бар. Өзүбүздүн окуу борборлор ошол жакта даярдандык. Менде ошо атайын ошо биринчи секире турган атайын аскер кызматкерлерине ылайыкталган ошо Т-10 парашюту. Мен 1028 аскер бөлүмүндө наводчикмин, наводчик оператор бронь группа. Контрактскөнүн асылы болду, бирок прыжокко секириш үчүн бирок көп даярдандык да. 2-3 жолу өтпөй калдым. Бирок мынусунда өткөн лазым. Мына өткөттүк башында жүрөк жаман бакылдатты, энергия ошондой келди да, бирок секиргенде баары унутулат экен. Аягымда санагымда унутуп калып, бирок аракет кылдык аяктан көп өзүбүздү кое бербегендикине. Руса жакшы түшкөнүбүздө жакшы группировка полный жакшы болду. Ошо бизди өткөн прапорщиктерге чоң рахмат айтам. Эмкидисинде дагы бугаранда аракет кылабыз да, көп кылгандыкына. Буусунда биринчи прыжогум, буюрса дагы көп бар алды да ойлор. Дагы көп секиребиз да.